Базенда шейх, Мадинадан эмне белек алган жакшы? Эчтеке албаш керек өзү. Мына ушулардын баары бизде Кара Сууда да бар, Дордойдо дагы бар, башка базарда деле бар да. Мына айтканда бир нерсе алып кетсе болот, достор. Ушу жалпы көрүп аткандарга айтып коеюн, бул ажыба курмасы, мына колумда турат. Микрофонду жерге кыстырам дагы, силерге көрсөтүп коеюн. Анткени бул ажыба курмасы бир гана Медина шаарында өсөт да. Мединада өскөндүгү үчүн мунун пайдасын айтпай кое берем. Комментке жазасыздар. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам эң жакшы көргөн курмасы. Буну жегенде, ким эртеменде жесе дейт, баягындай сыйкырлар болот го, уктуп койгондор, ошондойлор алыс болот дейт. Мыналардын баарына кызыгып, көп жүк кылып алып кетем деп, ашыгы ошол таспектер, ушул жыттар, ушул атырлар, оюнчуктар баары Кыргызстанда деле бар нерселер да. Бирок курма алганга кызыгыңыздар. Мадинадан курма, Меккадан замзам дегендей. Анан буну деле алып только үйгө алып кетмей эмес. Бул жакта айттык го, бир ибадатың 1000 эсе, Меккада 100 000 эсе болгондон кийин муну алып болушунча элдерге эхсан кылып таратканга аракет кылалы. Ошол мечиттин киреришинде уялсаңыз, жүздү тосуп алып туруп, мынаны колуңузга ачып турсаңыз, элдер өзү эле алып кетип калат да. Ичинде орозолор чыгып калса, достор, бир орозосуну ачкандай сооп аласыз. Ачка адам болсо жесе, аны деле соогун аласыз. Баягы сөз бар го, Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам Фатима энебизге айтат го, Фатима, мен пайгамбар болсом деле сага эч кандай жардам кыла албайм. Ошон үчүн бир курманы бөлүгүнү, дейт, бир курманын бөлүгүнү берип болсо дагы өзүңдү тозок отунан сакта деген да. Эми бир курма айтып атса, мына 1 килограммы 20 реал. Биздин акчага где-то канча болот? 10 реал, 500 сом экен ушу 1 килограмм. 2 килограмм аласыздар 1000 сомго, миллиондук сооп алып чыкса болот да. Силерге айтып өзүм кызыгып кеттим. Ушуну жебейм. Таратабыз иншалла. Кеттик.